Мен bir жыл мурун марттын аягында 31 мартта съездден, андан кийин пресс-конференциядан Сооронбай Жээнбековго дос катары, анда дос деп дагы эле эсептечүмүн. Болгону 3 нерсе айткам да. 3 нерсе айткам. Соке так айтып атам да, болгону айткам да. Соке, эгерде коррупция менен күрөшөм десең, Райым миллиондой досуң болбош керек деп айткам. Анан айткам, эгерде Асылбек Жээнбеков мандатын өткөрүп бербесе, мына Мискенбаев айткандай, анда үй берелик режим курулуп баштайт деген. Анда парламенттеги депутаттын баары деген. Мына ал да айткандай болду. Мына Рыскелди Момбеков иним айтып атпайбы? Өкмөт түкүрүктөбү депчи. А бирок парламентти карасаң, бир тобу чимкириктейдер. Жанагы кички баланын мурдунан салаңдап калат го, жерге түшпөй, жары кетпей. Асылбек тартып алгаса тартып алат. Чимкир десе чимкирет дегенде болуп калды. Бул аягында айткам, сөз сага тиет Сооронбайды. Көрүп атасыңар, аягында жаманаттуу Сооронбай Жээнбеков болуп атат. Мен ага жарым тартып айткаммын, анткени душман сүйгүсүп айтат, дос үйгүсүп айтат деп ушуну айткам. Үчүнчү нерсе айткам, могу ТЭЦтеги авария деп Сапар Исаковду күнөөлүү болуп салбадыбы? Жээнбековдор парламенттеги кээ бир депутаттар фамилиясына чейин атап, мына сот бүткөнү калды авария боюнча. ТЭЦтин авариясына ким күнөөлүү? Чындыгында айтып атпаймынбы? Азыр бөлүгү бар. Эски ТЭЦ, жаңы ТЭЦ. Авария ТЭЦтин эски бөлүгүндө болгондо. ТЭЦтин эски бөлүгүн ремонттоо үчүн 2016 жылы, 2017 жылы 880 миллион сом бөлүнгөн. 880 миллион сом бөлүнүп, ошо эски ТЭЦ айнектери ордуна коюлуптур. Азыр соттон айтып атпайбы, ошо айнектер болуп, цехтерди жылыта албай, маңгалдарды жактык, баары бир датчиктер үшүп калды, авария болду. Ошол кечте 2 жыл премьер-министр Сооронбай Жээнбеков болбойду беле? Эмнеге түрмөдө Сапар Исаков отурат? Ошонун баарын уккандын ордуна мына Сооронбай Жээнбеков тескери кылбады. Бүгүн да ушу Сооронбай Жээнбековго кайрылгым келет. Эми 1 жыл мурун Кудай дос катары эмес, дос катары кайрылбайм, анткени Кудай баарыбызды мындай достордон сактасын, Кудай сактасын. Экс-президент катары кайрылат элем. Өмүр бою үй бүлөлүк, авторитардык, кландык режимдерге каршы чыккан адам катары кайрылгым келип атат. Сооронбай Жээнбеков, сен ушу жалаң гана партияны бөлүп, жайкөлөп атууну бөлгөн жоксуң. Сен элибизди бөлүп атасың. Мен сени атайлап оштонап келгем Каракулжадан. Түндүк түштүк болбосун, эл бир болсун деп. Сен элибизге чоң жарака жасап баштадың. Элди бөлүп баштадың. Мына Куран окуганга чейин кирип баштады, көрүп атабыз. Токто. Кеч боло электе токто. Анткени эл деген бул сел. Эл чыдайт. Дагы канчалык чыдарын билбейм. Бирок эл бир күнү койгонсо, эл селдей болот. Эч ким токтото албайт. Эч ким токтото албайт. Биз аны көргөн. Мына Кыргызстанда жасай турган иш абдан көп. Мына дагы бир провокаторлор келип атат. Мына Асылбек менен Райымдын адамдары да. Урматтуу мекендештерим,
мындайда. Эмне гана кылбасын, кыргыз эли дайыма кыргыз эли болуп калат. Анан кийин биз ынтымакты, биримдикти сакташыбыз керек. Бизге эгемендүү Кыргызстан керек. Мурункудай кыргыз эли кор болбосун. Мурункудай Кыргыздын башчылары барып туруп бирөөнүн кашыгына башын тоспосун. Же башка жагын. Анан кийин аз эле эмес. Мүмкүн мен туура эмес ойлоп атамбы. Бирок барган сайын карасам, ушу Бакиевдин режимин эскерип баратабыз. Тескерисинче, мына Бакиев жакындарыма бала чакам асылчу эмес. Мына өткөн жылдан бери андай иштерде болуп атат. Мындай пластыкты мен керек болсо Бакиевдин заманында көргөн эмесмин да, ачык айтам. Куурак Бакиевден ашат деген ошо да куурак экен. Анткени Бакиев элди кантип коркуткан. Мына 10 жыл мурун 13 мартта Медет Сатыркуловду ачык эле өлтүрүп салышкан да, өрттөп. Булар башка жол менен кетти. Булар мына күнөөсүз Сапар Исаков, Кулматовго окшогон жигиттерди камап туруп, бүт барын окутуп койду. Караса ар бир депутаттын аркасында, көпчүлүгүнүн аркасында бизнеси бар экен, туугандары бар экен. Булар элди коркутуу менен башкарабыз деп атат. Мүмкүн жанагы парламентти башкарасыңар, чоңдорду башкарасыңар. Бирок кыргыз эли башка эл. Кыргыз эли ар бир нерсеге чыдайт, бирок адилетсиздикке, зөөкүрлүккө чыдабайт. Кыргызды коркотом дегендер билесиңер кандай болгон. Мына тарых бар кыргыздын. Албетте кээ бир убакыттарда мына Манас атабыз өтүп кеткенде Алыке көбөштөр башкарып калган. Ошол эле Шералы хандын мисалы бар. Шералы хан бийликке алып келген Нусупбийди өлтүрткөн. Бирок мына ошондон бери канча жыл өттү. Шералы хан дегенде кыргыздар түкүрүнөт. Нусупбийге болсо мына өткөн жылы эстелик коюлду аксыда. Муну да унутпа, Сооронбай. Кандай ис калтырасың? Сенин атың кара тамга менен жазылабы? Же болбой эле оңолосуңбу? Ошону ойло. Дагы эле үмүт бар. Кудай иман берип, акыл берип, токтойсуңар деп. Бирок эгерде токтобосуңар, ишенип койгула. Мына Атамбаевди саясаттан кетиресиңерби, өлтүрүп саласыңарбы? Бирок Атамбаевдин ордуна келгендер андан бешбетер көп болот. Ошондуктан Кыргызстан келечеги башка, орду башка. Кыргыз эли ошондуктан эң байыркы эл. Мына башка элдер, мамлекеттер жок кезекте эле 1200 жыл мурун кыргыз каганаты түзүлгөн, керек болсо. Биз башка бир элбиз, ордубуз башка. Анан кийин мына урматтуу мекендештерим, мен 11-жылы президент 2000 сом алчым аяны. Андан бери мына ошон үчүн эл чыгат да митингке. Бийлик өзү митингке элди түртөт. Эгерде себеби болсо, эл наразы болсо, ошондо эл митингке чыгат. Ошондуктан мына президент катары билесиңер, свет маселеси болобу, жол маселеси болобу, маянанда колдон келишинче көтөрдүм. Мына керек болсо чек арачыларга 10 эсе деп атпаймынбы? Мугалим, врач болобу, колдон келишинче кылдым. Колдон келишинче жасадым. Кыргызстандын армиясын түзүп бердим. 100 миллион долларларга курал жарагына чейин алып келип бердим. Кыргыздын бүт дүйнөгө атын көрсөттүп, көчмөндөр оюндарын өткөрүп, бүт дүйнө суктанды. Аны да азыр